министрлиги тарабынан окуу системасы 12 жылдык системага өтүп атат, кадам коюп атабыз. Ошонун биринчи этабында быйыл 2025 окуу жылында окуйбуз. Ошого байланыштуу быйыл эч кандай китеп жаңы басылган жок мамлекет тарабынан, себеби дегенде толугу менен окуу китептеринин программасы келерки жылдан алмашат. Ошондуктан быйыл бар жерлерде бизде Ош шаарындагы билим берүү башкармалыгында 26 августтан 30 августка чейин мектептерде ярмаркалар уюштурулду, китеп ярмаркасы уюштурулду. Бул жерде ярмаркада ата-энелерге биз мектеп жетекчилери, мектеп администрациялары, билим берүү башкармалыгы бардыгы мектептерде ата-энелер үчүн аянтчалар уюштуруп бердик. Аянтчаларды уюштуруп бердик да ата-энелер өздөрү окулбай калган китебини ошол окуу программасынын негизинде, ошол окуу программасынын тизмесине кирген китептерин алып келип, арзан баада башка ата-энеге сатышты. География 8 чоң класстарда география китептери жетишпейт. Биология китептери, биологиядагы 9-10 класстарда жетишсиздиги бар. Себеби дегенде бул китептер бизде мамлекет тарабынан 2018 жылы китеп басылган болсо 5-6 класстар, андан берки биология китептери, география китептери басылып чыга элек. Былтыркы 3 класстын китеби быйыл жарабай калып аткан нерсе деген сөзүңүзгө мен кошула албаймын. Себеби дегенде былтыркы 3 класстын китебини быйыл деле окуп атабыз. Кайсы мисал үчүн кайсыл китепти былтыр 3 класста окулбай калдым, менде тизме турат. Окуу китептеринин тизмеси бар. Ошол окуу китептеринин тизмеси былтыркы боюнча, быйыл дагы ошол эле окуу тизме боюнча окулуп атат. 2023-24 жылы 81% китеп менен камсыз болду. Калган пайызды ата-эненин тарабынан толукталды. Өзү негизи ата-эне болбосо жанагы мектептерде китептер жетишсиз болот. Ата-энелерге дагы рахмат. Себеби ата-энелер түшүнүп, мамлекетте канча китеп жетишсиздик болсо, ата-энелер балдарына китептерди көйгөйсүз жок эле сатып берип атат. Булардын социалдык абалы деген жер бар. Социалдык абалына карап туруп мамиле кылабыз да. Мисал үчүн, кээ бир үй бүлөнүн шарты оор. 9 китепти бардыгын сатып бере албайт мисалы. Кээ бир үй бүлөдө социалдык абалы жакшы, керек болсо мектепке дагы анча-мынча китептерден жардам бере турган, кээ бир окуучуларга жардам бере турган ата-энелер болот. Ошонун негизинде жанагы социалдык абалы начар, багуучусу жок, ушундай жанагы балдарыбыз үчүн китептерди толуп беребиз. Баскыч менен мамлекет тарабынан жетишпеген китептер апробациядан өткөрүлүп, окуу жылынын аягына чейин тынбай китеп келип турат. Мамлекеттен кайсыл китеп апробациядан өтүп, министрлик тарабынан өткөн, тастыкталган, стандартка, нормага туура келген китептер басмага берилет менен мектептерге жеткирилет.